Ноокат районунун Көтөрмө айылында айт майрамы шаңдуу белгиленди. Жергиликтүү айыл жаштарынын демилгеси менен спорттук мелдеш уюштурулган. Бүгүн Көтөрмө айылында бир чоң майрам болуп атат. Ороз айт майрамына карата бизде жыл сайын эле ушундай самал уюштурулуп келет. Быйылкы жылы 1977 жылкы агалар менен 1994 жылкы мына биздин муундагылар уюштуруп атат. Буюрса бүгүнкү Ороз айт майрамын Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө караштуу Көтөрмө айылында айыл тургундары чоң бир салтанат менен майрамдап атабыз. Биздин майрам буюрса мындан ары дагы улана берет. Биз Курбан айт майрамын кийинки муундагыларга өткөзүп бердик. Дагы бир жолу барыңыздар майрамыңыздар менен. Мелдеш аркан тартыш, бука тартыш, волейбол жана кол күрөш менен коштолду. Айылдыктардын маанайы көтөрүңкү. Анткени быйыл Ороз айт майрамы жылдагы салыштырмалуу кызыктуу өтүп жатат. Аллага шүгүр, ушу элибизде ынтымагыбыз жакшы. Ушинтип кызыктуу бука тартмай, аркан тартмай, кол күрөштү, ошол сыяктуу бир кызыктуу оюн-зокторду уюштуруп, элибизге жакшы бир майрамдык маанай тартуулоого аракеттенип атабыз. Биз жылда эле келебиз. Бүгүн айт майрамы, бардык элдердин майрамы. Балдар менен келип, көңүл ачып кетебиз. Өтө кубанычтуу, өтө бактылуу балдар. Ушинтип балдарды чыныгы мусулмандык майрамдыкка үйрөтө берели. Спорттук жарышта жеңишке жетишкендерге 150 000 сом баш байга коюлган. Андан сырткары Ороз айы ичинде өткөрүлгөн Куран жарышта алдыңкы орунду ээлегендерге акчалай сыйлыктар каралган. 3 жыл болуп калды. Агаларыбыз өткөзүп келатат. Бул өтмө кубок менен тапшырып, кийинки поколение өзүнүн эмелерин азганадан бир тыйын топтоп, майрамдык маанайда өткөзүү бул негизги эле максат айтты. Бул анан бир кайсы бир өткөн адамдардын үйүнө барып, пата кылып, аны эме кылуу деген нерсе жок. Жакшы маанайда өткөзүп алуу. Иш-чара айт майрамына жана президенттин инсандын руханий адип ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын алкагында өткөрүлдү. Эртөштүк Нурбек уулу, Бектур Калыбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош.